Батыр, қандай? Жақшыбы? Ай азамат. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Денсаулық жақшыбы? Жүресіз бе? Қайдадасың? Өнерің өркіндей берсін. Сен ұғып, барыбыз, сыймықтанып атабыз, азамат. Қаяқтан үйрендің әлі өнерді? Мен кішкенекей 10 айлық енем бар. Анан ошого мектеп боюнча жалгыз жекече таймаш болду. Анан ошо таранып, менime айтып берип, окуп бербей, айтып бербей койсоң ыйлай берет. Анан окуп айтып берсең ыйлабайт. Ошентип айтып берип, жаттап калдым. Аяз. Англис үйрен, французча, арабча, кытайча. Анткени канча тил билсең ошончо адамсың деген сөз бар. Азыр сенин эс тутумуң жакшы. Манасы ушунча саптарды жаттаган адам тилдерди оңой үйрөнүп койт. Сенин милдетиң ушул болуш керек. Кыргыздын маданиятын дүйнөгө таанытам деп. Манас атабызды которгондор бар, бирок ал өз деңгээлинде которбой атат да. А сен өз деңгээлинде өтө мыкты котормочу болушуң керек да. Сен Касымбек дегенде америкалыктар билиш керек сени. Сен Нью-Йоркто тааныш керек, Лондондо тааныш керек, Токиодо, ошол эле Сеулда, Канберрада, Сиднейде, Приторияда да тааныш керек. Бүт континенттерде. Сен максатыңды чоң кой. Манас атабызды сыйласаң, Алла Таала даражаңды көтөрүп, сени дагы дүйнөгө таанып алат, ошо Манас атабыз сыяктуу. Ошон үчүн аябай жакшы жолдо жүрөт экенсиң, балам. Жүзүң жарык болсун, келечегиң кең болсун, сөзүң өтүмдүү болсун, өнөрүң өркүндөй берсин, эч качан токтобо, дайым өсө бер. Жараткан көздөн, сөздөн сактасын, чындап, мындай дуа кылып, тилек кылып, элин алынап чыкканда. Анткени жакшы назар да. Жананча элдин көзү сөзү деген бар экен. Сук кирип калыптыр деген сөз бекер эмес. Ал жакшы көргөндөн да, анткени ушундай келечекте залкарлардан болуп алам. Ден соолугуң чың болсун, сабагыңды да жакшы оку. Биз мисалы кийинки жаштарга болсоңор Касымбектей болгула деп айтып койгондой бололу. Мисалы жакшы оку, спорт менен машык, түкүрбө, какырба, уурдаба, алдава, бирөөгө зомбулук кылба десең, адамдар чарчап калат да. Ошого бир эле тарбия айтып коелу да, Касымбектей болгула дегенде адам баарын түшүнгөндөй болсун керек. Байыркынын жомогу баштаса келер ороо, эзелкенин жомогу эстесе келер ороо. Жарым өтөгүн жармыйсың, жарандардын көзүн жабыртатып айтабыз, жолборс манас үчүн, көп өтөгүн көпчүлүктүн көзүн күпүлдөтүп айтабыз, жанында болгон киши жок деги жалганы менен иши жок. Төрүндө жаткан киши жок, мунун төгүнү менен эше жок. Бабаңардын жомогун баштап атсак болобу, атаңардын жомогун айтпай кетсек болобу. Уламадан уккан сөз, угуттөнүп чыккан сөз, карылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз, арбын жомок болгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат жерге конгон сөз, кайбирөөнүн калпы көп, кайжырагын салты көп, кайжырысы ташкан, намка болгон кара көк, ок түштөмөй көп, атабыз өткөн ай түшөр, аттын жаттап калыш, алыңбадан кылган, жетишкенин болгон бар, жетиге кинер манас, тиргесини эл толуп, жердегин кек калды. Айыркылар кеп айтат, батыр ушул деп айтат, андагылар кеп айтат, арстан ушул деп айтат, абалтанан калган бул кетти. Айта келсек бул кезде айлансасы жылыптыр, көкмөк темир кийинген, жоо дегенде жүгүргөн, жүнүнө болдап, жылбырсы жүрдү берет. Эчең кылым элет, тобузулуп сайболду, саркызга тоболду, аты калып өзү жок, ар канча дегениз жоголду. 50 жылда эл жаңы, 100 жыл болуп жер жаңы, табаңызды ырпактап, биз экенбиз бер жакы, көктөн учкан канаты, сызган сыяктуу, көбөгениңди билсин, ушул жомок сыяктуу, эрендерден калган сөз, энчи кылып алгансыз, көк жүрөк огунсуз, кайнап биткен чогунсуз, жок атаңан батырдын жажекери болгонсуз, уккан жаның урсагы ушунчалык тоңсуз, белет менен босоңуп, бишүрдү, кызыл борыңгыр менен, кыркырык жүгүн менен, кыркырык менен, бул жашка жел менен, катары кошу жашап келгенсиз, балардын атасы, энчи кылып бергенсиз, андай болсо алайык, эми муну таштайлы, айкөнүңдүн өзүнүн жомогуна баштай. Ой азамат. Балам, мен азыр айтып аттым эле сага. Саякбай ата туулду, кайра туулбайт.
деп айтып калышат. Бир жагы бул туура, эми Саякбай ата бир келип бир кетти, бирок бир жагынан антип айтпашыбыз керек да, анткени бир Саякбайды берген кыргыз уюткул элбиз, дагы 1000 Саякбайды берет Кудай буйрса. Балким келечектеги Саякбай сендирсиң. Дайыма устатыңды сыйла, анткени саяпкер болбосо ат табына чыкпайт, мүнүшкөр болбосо куш табына чыкпайт. Ушундай насаатчылар, ушундай устаттар болбосо өнөр табына чыкпайт болот. Сенин азыр намаз айтканын көрүп абдан купулмат болду. Жүзүң жарык болсун. Токтобогун, өсүп өнө бер. Манас атабыз бул кыргыз барда жашап тура турган биздин дөөлөтүбүз да, биздин руханий кенчибиз, байлыгыбыз. Манас атабызды сыйласак, анан биздин кыргыз элинин да даражасы көтөрүлөт. Анткени тамырга суу куймой сайын бутак чартактабайт, гүл ачылбайт, жалбырактагы көркүнө чыкпайт да балам. Сени көрүп мен ошол Саякбай ата, Сагынбай ата, Жапак ата, Балгооз ата, Тыныбек аталар эгип кеткен тамырдан чыккан дарактын дагы бир бүрү, дагы бир жалбырагы сенсиң деп билем. Мөмөлүү, келечегиң кең болсун. Зоолуң зор болсун. Анан мен сага балам атайын автордук китептеримди белек кылып берейин дедим. Бул Япон кереметтин сыры, Японияда жүргөндөгү. Ушуну сага берейин. Ушул китептерди окуп, анан мен сага тапшырма берем, тил үйрөн. Манас атаны англисче, французча, арабча, кытайча айтышың керек. Манасты дүйнөгө тааныталы. Мисалы, асмага көтөрөлүм десең самолет керек да. Биздин самолетубуз Манас атабыз да. Манас атабызды көтөрсөк, өзүбүз кошо көтөрүлөбүз. Мына бир гана сенсиң деген китебим. Өмүрүң багың ачылсын, экинчи даражаң бийик болсун. Чоң рахмат.